Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасы Замирбек Базарбеков сот тутумундагы айымдарды 8 март аялдардын эл аралык күнү менен куттуктады. Алгач иш чаранын алдында Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотунун судьясы Адамкулов Чыңгыз Төлөковичтин мезгилсиз дүйнөдөн кайткандыгына байланыштуу 1 минуталык аза күтүү жарыяланды. Андан соң Замирбек Базарбеков айымдарды куттуктап, алар үй бүлөдө гана эмес, өлкөдө дагы тынчтыкты, ынтымакты жана мамлекеттин өнүгүүсүн камсыздай ала турган кубаты бар экендигин айтты. Сиздердин үйлөрүнү чыңдоого жана балдарыбызды тарбиялоодо руханий, адеп, ахлактык баалуулуктарды сактоого кошкон салымыңыздар чексиз. Жашоого болгон кайдыгер эмес мамилеңиздерди коомубуздун күзгүсү катарында көрөм. Сиздерге чың ден соолук, зор бакыт таалай, жаркын маанай каалайм. Жана ойлогон ой максатыңыздардын ишке ашышына чын дилимден тилектештигимди билдирем. Замирбек Базарбеков сот тутумдагы айымдардын эмгегин баалап, аларга иштеринде ийгиликтерди жана бекем ден соолук каалады. Жалпы жамаатка 8 март күнүнө карата даярдалган атайын ролик көрсөтүлүп, анда Кыргызстандын белгилүү инсандары Жогорку соттун судьяларын жана аппарат кызматкерлерин келе жаткан майрам менен куттукташты. Сот адилеттүүлүгүн жүргүзүш өзү өтө татаал нерсе. Сөзсүз түрдө эки тарап болот. Соттун чечими ынанган жана нааразы болгон. Бул дүйнөлүк практикада ушундай да. Ошончо соттук корпуста иштеген инсандарга чынында эле оор. Өзгөчө аялдарга. Бирок мен ойлойт элем, ар бир чечимде аялдар өздөрү чечим кабыл алып атканда энелик сезим менен, социалдык маселелерге өтө терең маани берүү менен чечим кабыл алат депчи. Ошончо жеңил эмес иштеринде ийгилик каалап кетким келет. Чың ден соолук, узун өмүр, оорубасын, балдарды оорубасын, аманчылыкта болушун. Саламатсыздарбы? Урматтуу Жогорку соттун судьялары жана аппарат кызматкерлери. Сиздерди 8 март аялдардын эл аралык майрамы менен чын дилимден куттуктаймын. Ары жооптуу жана татаал кызматты аркалап келесиздер. Акыйкаттыктан эч качан тайбай, тараза ташыңар тең болсун. Сулуулук, тазалык жана жаз күнүндөй жаркыраган, маанай тартуулаган майрамда сиздерге бекем ден соолук, үй бүлөлүк бакыт каалаймын. Ар күнүңөр күлкүгө, сүйүнчүгө жана сүйүүгө толсун. Урматтоо менен Юстиция министри Аяз Баетов жана биздин кызматкерлер. Рахмат. Өзгөчө сот системасында иштеген айымдарды куттуктайм. Алардын азыркы убакта эң чоңгөйгө ушу сот системасында иштегендерге да бизге келген каттардын баары 80-90% алар өтө кыйын убакта иштеп атышат. Ошон үчүн аларды да чын жүрөктөн келе жаткан майрам менен куттуктайм. Үй бүлөлүк бакыт каалайм, жакшылык каалайм, иштеринде ийгилик болсун. Кудай буйрса өлкөнүн өсүп өнүгүүсүндө ушул айымдарыбыздын өзгөчө сот тармагында иштеген айымдарыбыз бизге жардамчы болот деп ойлойм. Уважаемые представители женской половины Верховного суда, искренне от всего сердца поздравляю вас с наступающим женским праздником 8 марта. Ваши чистые сердца, добрые поступки всегда вдохновляют мужчин на доблестные поступки и вдохновляют на добрые дела. Еще раз поздравляю с 8 марта, желаю вам крепкого здоровья, успехов в вашей благородной деятельности. Еще раз с праздником 8 марта. Уважаемая прекрасная половина нашего судебного корпуса Верховного суда, хотел бы искренне поздравить вас с праздником весны, 8 марта, пожелать вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов на ваших плечах на сегодняшний день. Очень нелегкий труд, и мы с гордостью и с поклонением головы благодарны вам за ваш труд. Хотели бы, чтобы вы всегда оставались добрыми, отзывчивыми, любящими и всего самого-самого наилучшего в этот праздник. Негизи 8 март майрам дейбиз, бирок аял заты үчүн негизи күн сайын эле майрам кылып берсек жакшы болот эле. Өзгөчө юрист айымдар үй бүлөдө дагы эне болуп, ошол эле мезгилде элдин да жүгүн аркалап, чечим кабыл алып, мыйзамдарды иш жүзүнө ашырып өтө оор кесип да. Мен мисалы кыздарыма сот болом десе ойлонуп көр деп айтмакмын да. Бирок ушул жолду тандап иштеп аткан айымдарга чоң
рахмат айтуу менен бирге майрам менен куттуктап коеюн. Жүздөрү жарык болсун, адилеттүү болсун. Эненин жүрөгү адилеттүү болот. Азыр мына сот системасындагы маселелер деп атпайбы? Бул эгерде жүрөктөн туура чечим чыкса, жүрөктө ишеним туура болсо, бул маселе узагынан чечилет да. Ошон үчүн мен ишенем, аял затынын болгону өтө маанилүү. Мен куттуктайм. Негизи эле ар бир күнүңүздөр майрам болсун, жүзүңүздөр жарык болсун, юбилейиңиздерде береке кут болсун. Дорогие женщины судебной системы, позвольте искренне от всей души вас поздравить с наступающим женским днем. Хочу вам пожелать долгих лет, здоровья, благополучия и красоты. В наше время быть женщиной, судьей очень непросто. От вас требуется очень много ответственности, справедливости и мудрости. Хочу пожелать, чтобы эти качества вас никогда не покидали. Вы для нас огромная ценность. Не забывайте об этом. Спасибо. Урматтуу жогорку соттун судьялары жана аппарат кызматкерлери, жалпы айымдар жамаатын 8 март эл аралык майрам менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Ишиңиздерге ийгилик, оорубаңыздар, ар дайым ден соолукта болуңуздар, бактылуу болуңуздар. Саламатсыздарбы? Жалпы жогорку соттогу иштеген жамаатты, анын ичинен ушул эжекелерди, карындаштарды чын жүрөгүмдөн 8 март майрамыңыздар менен куттуктайм. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Эл үчүн калыстык жумушуңуздардан тайбай аткарып, мээнеттүү өмүрдө үзүрдүү жашап, элдин арасында рызкылаш болуп, аман болуңуздар. Чын жүрөгүмдөн куттуктоомду кабыл алып коюңуздар. Сиздерди терең урматтап, Токтойбек Асаналиев. Анда сөз курбул болсун. Бир куплетти таштап коеюн. Баарыңыздарга менден ыр белек болсун. Geçirip koyucu cırgalı